Акыркы мезгилдерде биздин коомубузда жаш балдарга, энелерге жана аял кишилерге болгон зордук зомбулуктар көбөйгөндүгү байкалып атат. Жакында эле мына өзүңүздөр жакшы билгендей, ушу Бишкекте мурдагы милиция кызматкеринин мыкаачылыгынын негизинде аял киши, эне, 3 баланын энеси атып өлтүрүлдү. Бул деген биздин укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматкарынын, прокуратура кызматтарынын шалакылыгынын негизинде болду деп айтам. Себеби ошол маркум атып өлтүрүлгөн Жибек деген биздин жараныбызга коргоо карточкасы берилген экен. Демек коргоо карточкасы берилгенден кийин ошол жерде жашаган участковыйлар, ошол жерде иштеген биздин органдын кызматкерлери ошол аялдан кабар алыш керек эле, кантип корголуп атканын сураш керек эле, ошол аялдын укугу кордолбой атабы, ошого зомбулук көрсөтүүчү объект эмне менен алектенип атат, кандай жүрүп атат, ушунун бардыгын караш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул нерсенин бардыгы каралган эмес. Бул жөн гана колуна коргоо бая карточкасын карматып койгон, ошону менен болду. Ал аял менен эч ким иши болгон эмес. Ушул маселе боюнча азыр бизде тергөө башкы башкармалыгында тергөө иштери башталды. Укук коргоо органдарынын шалакылыгынын негизинде болгон ушул кылмышты биз аягына чейин тергейбиз. Тергеп, укук коргоо органдарынын дагы жоопкерчилигин карап чыгабыз.